Да. Тайганын ылдамдыктарын, күчүктөрдү сыноо, үйрөтүү, аңуулоого. Булар жөнөкөй күчүк эмес. Кыргыз тайганынын тукуму. 8 айлык күчүктөрдүн ар бир чуркаганы, бурулганы өзүнчө машыгуу. Илгери ата-бабалар алгыр эттерди тирүү жандыкка салууга үйрөтсө, бүгүн тайгандар атайын даярдалган тери менен машыгышат. Булар хан тайган деп эсептелинген. Мүнөзү аябай жакшы, сыпа болот. Зыянды жок адамга. Илгертеден эле тайгандар ата-бабаларга жардамчы катары колдонулган. Түн ичинде уктап атканда түн уйкусун бузган эмес, түн уйкусун көп үрбөйт иттердей болчу. Бирок жаппай жырткычтар келгенде сразу добушун чыгарып, малын коруп келген. Эркин Искендер уулу бийик тоолуу аймакта жашайт. Деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктиктеги жайлоолордо кашкыр менен чөө көп кездешет. Ошондуктан тайган багуу бул жерде жөн гана хобби эмес, чыныгы жардамчы. Почти бир сезондо, кышкы сезондо эле уже канча десем 15-16 баш мал жеп коет. 15-16 баш болгондо эле 100 миңден бери эсептегенде эле 1,5-2 миллионго чейин. Булар өзүлөрү муну эч ким ойлоп чыккан эмес. Бул ит тукумунан, бул тайгандар ата-бабадан келип буларчы. Канча кылымдан бери Кыргызстан менен чогуу келаткан тайган. Көбүнчө каза, Доберман, Беркиндей жана Байсоюз иттердин баарын аларды болсо бири-бирине кошуп, атайын ошондой кылып чыгарган. Булар болсо илгертеден. Эркиндин короосунда азыр 7 тайган бар. Үчөөнү инилерине берип койгон. Тайган багууда эң негизгиси туура тарбиялоо дейт. Көбүнчөсү ойноп турган кезде качкан эмени кууп, тиштеп ойной берет. Анан көбүрө ойлойт, тоогумду жеп салды деп, ошону туура тарбия беришин керек. Кичикке күчүнөкөй кезинен баштап үй чарбадагы мал жандыкка аралаштырып чоңойтушун керек. Кичинекей козуларды өлтүрүп койгон күндөр болду. Күзүндө төлөп бердим. Кыргыз тайганынын өзүнө гана тиешелүү сапаттары бар. Тайганчылар анын дене түзүлүшүнө, күлүктүгүнө, жүрөктүүлүгүнө жана аңчылыктагы жөндөмүнө карашат. Кыргыз тайгандын күчү тамагынан. Эркин аларды жай кышы дебей эт сатып келип багат. Көбүнчөсү этти бышырып беришет экен. Мен булар өзүлөрүндө кан, чийки кан жеш керек да. Этти чийкилей эле берем. Ууга чыгаарда башка бересиң. Буларга суюк тамак, сүт, кара ун менен жүгөрүн тартылганы, ошону кайнатып беребиз. Кадимкидей эле жарма кылып бышырып беребиз. Менин келинчегим айткандай, мага караганда тайгандарын жакшы карайсың деп ошентип тамашалап калышат. Керемет эле, чынын айтканда. Бул тайгандар анан таза суу, чоң сууларды кечкенде жуулуп калышат, таптаза болуп. Кыргыз тайганы бүгүн дагы өз ордун жоготкон жок. Бирок эркин асыл тукумду сактоого көбүрөөк көңүл буруу керек деп эсептейт. Кыргыз менен чогуу келаткан атыбыз, тайганыбыз Кыргызга таандык. Таза кыргыз аты деп. Бул тайгандарга да көпүрөөк көңүл бөлүнсө деп ойлойт элем. Илгертен бери азектелген куба тайгандар малчыга жардамчы, мергенчиге шерик. Алар тээ байыртан келе жаткан асыл тукум жаныбарлар.